Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жолдоштор. Эми мындай болуп атат да. Биз негизи жаштар азыраак сындап, көбүрөөк сунушташыбыз керек. Көбүрөөк инновациялык маселелер боюнча ой пикирибизди билдиришибиз керек. Жаңы өзгөрүштөрдү коомчулугубузга алып келишибиз керек. Бийлик башында тургандарга сунушташыбыз керек. Албетте, бул абдан пайдалуу, өтө керектүү иш. Бирок азыркы учурда баарыбыз көрүп байкап турабыз. Чындыкты чыркырап айткан, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн, элдин таламын талашып келген биздин байкелерибизди, агайларыбызды, инилерибизди камап отурса, биз кантип кайдыгер карап сүйлөбөй коебуз? Сүйлөөгө туура келип атат. Чындыгында эле башында бир нерсе болгон адамдар бир маани маңыздуу кеп айтат да, сунуштайт да. Азыркы учурда мамлекетибиздин экономикасынын өсүшүн эмес, бир гана саясий репрессиянын өсүшүн көрүп атабыз. Тилекке каршы бүгүнкү эзүүчү тап өз бийлигин коргоп жатат, бирок элди кордоп жатат да. Айты берип тил тешилди. Чарчап дагы калдык. Бирок биз тажабашыбыз керек. Биз ар дайым чындык тарапта болуп, адилеттүү позиция үчүн керек болсо теке туруп өлгөнгө даяр болушубуз керек. Азыркы учурда көптөгөн биздин мыкты инсандарыбыз саясий куугунтукка дуушар болуп турушат. Анын арасынан бир тобу камалды. Жеңиш Молдокматов, Тилекмат Күренов, эл ынтымагынын балдары Азамат Мусакеев, Бактыбек Калмаматовдор ак жеринен эч кандай кылмыш иши жок болсо дагы, кылмыш курамы көрүнбөсө дагы саясий мотивдер менен түрмөдө отурушат. Бул адилеттүү көрүнүшпү? Качан биздин коомубуз мындай адилетсиз көрүнүштөн арылат? Качан бийлик өкүлдөрү, эзүүчү тап эскирип калган, эч кимге кереги жок, элди кыйнаган, өздөрүн кыйнаган методдон баш тартар экен? Мындай деп коет эмеспи? Кыргыз элинде негизи жаш баланы шишиң толуп калыптыр деп айтып коюшат. Бул бийликтин шиши толуп калыптыр. Шиши толуп калыптыр. Президент баш болуп, УКМК төш болуп, өздөрүнүн түздөн түз милдеттерин аткаруунун ордуна саясий оппоненттери менен күрөшүүдө. Бир гана саясий оппоненттери менен күрөшүү менен алек. Башка иши жокпу? Азыркы учурда кайрадан мисалы ковид күчөп атат. Андан көрө ошол өзүнө окшош тил жулгучтарга калдайган имараттарды, менчиктерди алып бербей, медициналык кызматкерлердин айлык майынасын көтөрсө туура болмок. Тез жардам
унааларын сатып берсе туура болмок. Мугалимдердин айлык маянасын көтөрсө туура болмок. Азык түлүккө күйүүчү майга болгон баалардын төмөндөшүн камсыздап берсе туура болмок. Булардын ою башкада. Булар туура эмес жол менен баратат. Башында эле эрге кыйшак отурган бийлик көп өтпөй бул эрден кулап калат. Бардык 6 миллион кыргызды коркутуп бүтүрө албайт. Тилин жулуп бүтө албайт. Кече Молдохматовду камасын, бүгүн Калмаматовду камасын, эртең Мадумаровду камасын. Бүрсүгүнү 100 миңдеген Калмаматовдор, Мадумаровдор, Молдохматовдор чыгат. Ошондо эзүүчү тап өкүнүп калышы толук ыктымал. Ушуга байланыштуу өзгөчө Адахан Мадумаровдун иши боюнча өз билдирүүмдү айтып коеюн. Эгерде бийлик кыргыз-тажик чегарасындагы маселени чече албай жатса, буга бир гана өзү күнөөлүү. Башка жактан күнөөлүүлөрдү издебесин. Стрелканы өздөрүнүн оппоненттерине бурбасын. Өздөрү кылган ишке керт башы менен жооп беришсин. Мындайча айтканда, жаман жазуучуга калеми күнөөлүү болуп атат да. Ошол каяктагы болбогон эле юридикалык күчкө ээ эмес болгон кагазга, бир жака барып кое турган кагазга таянып алышып туруп, соттун чечими жок, бул кишини күнөөлүү деп жарыялап жатышат. Бул акылга дагы сыйбайт, мыйзамга дагы сыйбайт. Бийлик биринчи ирет өздөрү мыйзамды сыйлоодон башташы керек. Конституциянын алкагында ишмердүүлүгүн жүргүзүш керек. Эч качан президент тергөөчүнүн ролун аткарбаш керек, прокурордун ролун аткарбаш керек, соттун ролун аткарбаш керек. Президентпи өздөрүнүн түздөн түз милдеттерин аткаруусу тийиш. Эгерде УКМКнын жетекчиси болсо, анда ал мамлекеттин коопсуздугун, коомчулуктун коопсуздугун камсыздап берсин. Же болбосо алар эмне тил жулгуч орган болуп калды беле? Бүгүн тилин жулат, эртең башын алабы? 6 миллион калкты камап бүтө албайт. Чындыкты өлтүрүп бүтө албайт. Адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн мыкты инсандардын оозун да тыя албайт. Бул убактылуу иш. Эртең өздөрү мындай мыйзамсыз, мыйзамды одоно бузуу жолдору менен алынган чечимдери үчүн каттуу жооп беришет. Кыргыз мамлекетинин бардык аң сезимдүү күчтөрү биригиши керек. Азыр бөлүнүп жарылуу учуру эмес. 7 область 7ге, түндүк түштүк 2ге бөлүнбөшү керек. Бир мамлекет, бир муштун болуп турабыз. Элдин таламын талашып,
ден соолугун, жеке өмүрүн тобокелге салып, жылдап күрөшүп, элдин бакубат жашоосу үчүн согушуп келген биздин агайларыбыздан колдорун тартыш керек. Же болбосо бул колдорун сындырууга туура келет. Жетишет. Мындай одоно мыйзам бузуулар менен алынган чечимдер аткарылбашы керек. Бийлик өкүлдөрү андан көрө өздөрүнүн аракетин, мамлекеттик ресурсту, ошол эле административдик, финансылык, адамдык ресурстарын социалдык, экономикалык көйгөйлөрдү чечүүгө жумшашы керек. Алдыбызда кыш турат. Карапайым элдин жашоосу өттө оорлоп баштады. Азыр мындайча айтканда, кээ бир үй бүлөлөр, бул Бишкекте эле, жеке мен көргөн эле, кээ бир үй бүлөлөрдүн дастарконунда наны жок отурушат. Алардын маселеси чечилиши керек. 100 миңдеген биздин мекендештерибиз жумушсуз жүрүшөт. Андан көрө завод, фабрикалар, мамлекеттик ишканалар курулушу керек. Иштеп жаткан биздин келечегибиз болгон жаштарды окутуп жүргөн мугалимдердин айлык майнасы көтөрүлүшү керек. Эртең эле биз жалдырап калчу медициналык кызматкерлердин айлык майнасы 2 эсе, 3 эсе көтөрүлүшү керек. Азыр тез жардам машинесин чакырып көргүлөчү. Түз эфирден чыкпай туруп чалып көргүлө. Чакыргыла. Ал тез жардам машинеси келгичекти, адам өлүп калат. 5 сааттан кийин келишет. Бул медициналык кызматкерлердин күнөөсү эмес. Бул бийликтин күнөөсү. Демек, бийлик өкүлдөрү бир гана министрге калдайган, кычыраган ленд крузерлерди, джиптерди алып берет. Ал эми ооруканаларга медициналык кареталар жок экен да. Бардык тармакта адилетсиз көрүнүш. Кайсы жакты карабайлык, бир гана, бир уч болгон эзүүчү таптын кызыкчылыгындагы чечимдер. Жалпы калайык калк өзү менен өзү. Жалпы карапайым эл мамлекеттин коргоосуна, мамлекеттин колдоосуна ишенбей калды. Бул айдан ачык билинип турат. Анан эми социалдык, экономикалык абал төмөндөп турган мезгилде, элибиз ачка болуп турган мезгилде, жаштарыбыз келечегин таба албай, сарсана арасат болуп турган мезгилде, биздин кыргыз маданиятыбыз жоголуу коркунучунда турган мезгилде, өздөрүнүн саясий оппоненттери менен күрөшүп отуруп алуу, ошого бир жылын кетирүү, бул акмакчылыкка жатат. Мындай акмакчылыкты токтотуш керек. Биз 1 жыл чыдайбыз, 2 жыл чыдайбыз. Бирок эл чыдабайт. Элди коркутпай эле койгула.
чыгып чындыкты сүйлөгөн, элдин таламын талашып турган биздин инсандарыбызды каматтып, коркутуп, үркүтүп, омурткасын сындырып, жок кылып бүтө албайсыңар. Анткени бул инсандардын аркасында жүздөгөн, миңдеген, жүз миңдеген калайык калк турат. Биздин кыргыз элибиз абдан эркиндикти катты сүйгөн эл. Эч качан бир дагы диктаторго элибизди, мамлекетибизди салып берген эмес. Мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн жанын аябай туруп келишкен. Мындан ары дагы тура беришет. Ошондуктан бийлик өкүлдөрү каттуу өздөрүнө сабак катары чечим чыгарышы керек. Тез арада Адахан Мадумаровго карата жүргүзүлүп жаткан тергөө иштери токтотулушу керек. Токтотулуп, бул инсандан кечирим сурап, жалган жалаасы үчүн керек болсо моралдык компенсациясын бергенге чейин барышы зарыл. Бул адилеттүү болмок. Албетте, бетондой болуп калган бийлик мындай кадамга эч качан барбайт. Булар өлүп баратса дагы, жалганы чыгып турса дагы, 6 миллион калкыбыз чыгып чыркырап бул протокол юридикалык күчкө эмес деп турса дагы, булардын көзүн парда жабып калган. Кулагы да укпай калган. Бул деген сөз күтүүсүздөн алардын колуна түшкөн чоң, эбегейсиз бийлик жана финансылык каражаттар башын айландырып коюшту. Көзүн май басып калышты. Бул деген сөз эртеңки саясий келечеги жок деген сөз. Эми мындай да урматтуу мекендештер. Биз мындай оор кырдаалда ар бирибиз биргеликте турушубуз керек. Көрүп атабыз, кандай инсандарыбыз чыркыраган бойдон камалып кетип атышат. Кыргызстанда өлүм жазасы болсо акырганга чейин бара турган эзүүчү тапкен булар. Биз кандай мамлекетте жашайбыз? Качанкыга чейин мындай көрүнүштөргө көз жумуп чыдап келе беребиз, кайран кыргыз? Көнүп калыптырбыз. Өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү чечип, өз бактыбыз үчүн өзүбүз күрөшүп, көнүп калыптырбыз. Бул бир жагынан абдан жакшы көрүнүш. Бирок экинчи жагынан элге пайдасы тийбеген бийлик эмне кереги бар? Эгерде жумушсуздукту жоём деп завод фабрикаларды курбаса, билим тармагын өнүктүрөм деп мыкты кадрларды даярдабаса, мугалимдердин айлык майнасын көтөрбөсө, элдин саламаттыгын ойлобосо, кыргыз маданиятын унутуп калышса, анда мындай бийлик кимге керек? Эмне үчүн алар биздин эсебибизден, биз төлөп жаткан төлөмдөрдөн айлык алып, элдин акчасынын эсебинен жашап жатышат?
анда мындай адамдар бизге кереги барбы? Ушундай суроону ар бирибиз алдыбызга койгонубуз туура болот, урматтуу достор. Урматтуу мекендештер, биринчи ирет биз саясий куугунтукка кабыл болгон ар бир инсандын тарапташтарын, партиялаштарын, туугандарын бириктиришибиз керек. Баарынын башын кошушубуз керек. Бирдиктүү саясий куугунтукка каршы элдик кыймыл түзүлүшү керек. Бул элдик кыймыл саясий куугунтукка кабыл болгон биздин патриот инсандарыбызды мыйзам алкагында каттуу талап коюп, күрөшүп туруп, бошотуп алуу максатын алдына белгилеши керек. Мындан тышкары, Адахан Мадумаровго карата болуп жаткан басымга каршылык көрсөтүү максатында ар бирибиз социалдык тармактарда Адахан Мадумаровдон колуңду тарт бийлик деп акция уюштуруп, ар бирибиз бийлик өкүлдөрүнө түз эфирден же болбосо видео тартып, же текст түрүндө жолдомо даярдайлы. Ошондо көзүн май басып калган бийлик жок дегенде окуганды билсе керек, окуп калар. Укпайт да, укпайт. Миң айтсаң дагы укпайт. Такыр бир укпаган, эч кимдин кеп кеңешин эсепке албаган, өзүм билем, өтүгүмдү төргөй элем деген, акылынан тайып калган көпөстөргө айланды. Мынчалык сабатсыз, мынчалык акмакчылык, ыплас жолдор менен башкарган бийлик Кыргызстанда 30 жылда болгон эмес. Кантип таза жүргөн, ыйман жолунда жүргөн, адилеттүү жолунда жүргөн, адилдиктен тайбаган инсандардын жолун аркалаган Адахан Мадумаровду күнөөлөшөт. Жаман жазуучуга калеми күнөөлүү дайыма. Эгерде чек ара маселесин чече турган болсо, унчукпай эле көкүрөгүн каттылап, мен кыйынмын, мен баарыңардын көзүңөрдү оём, тилиңерди жулам деп коркутпай, жөн эле чечип коет эле. Мындай бийлик Кыргызстанда үйдө баатыр, жолдо жок бийлик болуп калыптыр. Үйдө баатыр деген сөз элдин таламын талашып жүргөн, мамлекеттүүлүк үчүн күрөшкөн инсандарыбызды камап, озун басып, коркутуп, үркүтүп, керек болсо аттырууга чейин барган бийлик бул үйдө баатыр деп болот. Жолдо жок деген ошол кыргыз-тажик чек арасында чоң согуш болуп турганда, кыргыз жарандары каза болуп турганда, айылдары басылып жатканда, кыргыз кыздары зордукталып жатканда, бул бийлик жөн эле мындай маселени чечип коюшу керек эле. Эгерде колунан келсе, демек колунан келбейт экен. Бул өтө маанилүү маселе. Өздөрү чече албаган көйгөй үчүн бирөөнү күнөөлөбөсүн. Эгерде шунчалык эле бийлиги, байлыгы, духу вагон болуп ашып турса,
анда чет өлкөдөгү Кыргызстанга басым жасап турган тараптар менен тең ата сүйлөшүп чечүүчү маселелерди чечип алышсын. Жыйынтыктоо иретинде айтылчу сөз, урматтуу мекендештер, дагы бир ирет кайталап кетейин. Азыркы учурда биригүү маалы келип турат. Биз бардыгыбыз саясий куугунтукка каршы биригишибиз керек. Биз бардыгыбыз мен касташуудан качам, бирок адилдиктен тайбайм деген инсандарыбыз чындык үчүн биригиши керек. Адилеттүүлүк үчүн бириктириш керек. Бирдиктүү саясий куугунтукка каршы кыймыл түзүлгөндө гана мүмкүн бул бийликтин көзү ачылар. Кеч боло электе бул бийликтин көзү ачылышы керек. Же болбосо көзүн май баскан бойдон саясий өмүрү күтүүсүздөн үзүлүп калышы мүмкүн. Жолдоштор, мындай кылайлы. Ар бирибиз саясий куугунтукка кабыл болгон инсандарыбыздын тарапташтары менен, туугандары менен, партиялаштары менен тааныштырбыз. Алар менен сүйлөшкүлө. Биригели деп сунуштагыла. Асаны болобу, Үсөнү болобу, эгерде саясий мотивдин негизинде камалган же куугунталып турган болсо, анда анын өкүлү сөзсүз түрдө бул түзүлө турчу элдик кыймылга келип кошулушу керек. Алар ошол саясий куугунтукка кабыл болгондордун кызыкчылыгын, позициясын билдирип коргой турган болушат. Ошондуктан, урматтуу достор, биринчи ирет маалыматты жеткизелик. Саясий куугунтукка каршы кыймыл түзүлгөнү жатат. Ал кыймылдын лидери болбойт. Бул кыймылда бардыгыбыз тең ата болобуз. Тең ата күрөшөбүз деп ачык белгилеп коюшубуз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бир түрмөдө отурган, саясий мотивдер менен түрмөдө отургандардын партиялаштары, өкүлдөрү, тарапташтары бул элдик кыймылга кирүүсү зарыл. Үчүнчүдөн, ар бир саясий куугунтукка кабыл болгондордун өкүлдөрү бул элдик кыймылга кошулгандан кийин бул элдик кыймылдын атынан пресс-конференция өткөрүлүшү керек. Ал пресс-конференцияда биз адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн инсандарыбызды мыйзамдуу жол менен абактан бошотобуз деген максаттарын белгилеши керек. Экинчиден, саясий мотивдер менен болгон куугунтуктарды бийлик токтоосуз жокко чыгарышы керек. Төртүнчү маселе.
Жума сайын саясий куугунтукка каршы кыймылы эркиндик акцияларын, марштарын, демонстрацияларын өткөзүшү керек. Ошол менен катар жанагы тегерек столдорду, кеңешмелерди жума сайын өткөзүп турушу керек. Мындай кеңешмелерди өткөзүү үчүн бешинчиден саясий куугунтукка каршы комитети түзүлүшү керек. Бул комитет саясий куугунтукка каршы кыймылдын ишмердүүлүгүн уюштуруу маселелерин чечүүчү комитет болот. Негизги маселелер ушундай болот, достор. Эртеден бери чыркырап жүрүп, тамагымда ооруп калыптыр, кечиресиздер. Урматтуу мекендештер, дагы бир ирет сиздерге кайрылып коеюн. Биз баардыгыбыз билебиз, мамлекетибиз оор экономикалык, социалдык кырдаалда турат. Өтө көп чечилбеген көйгөйлөр бар. Бул көйгөйлөрдү чечсе болот. Бирок көйгөйлөрдү чечүүнүн ордуна бийлик башындагылар жеке кызыкчылыктарын чечип жатат. Жеке өч алуулар менен алек болуп турат. Элге мындай концерт кереги жок. Ошондуктан бийликке баардыгыбыз саясий куугунтукту токтот деген лозунг менен турушубуз керек. Мындан ары, урматтуу мекендештер, бизде коомчулугубузда эки лозунг болушу керек. Саясий куугунтук токтош керек. Адахан Мадумаровтан колуңду тарт бийлик. Жеңиш Молдокматовго боштондук. Тилекмат Күрөновго боштондук. Бактыбек Калмаматовго боштондук деген лозунгдар болушу керек. Мен билем, эл арасында нааразычылык маанайлар өтө күчтүү. Бирок уюштуруучу күч жок болуп атат. Уюштуруучу күч бул биз өзүбүз болуп бере алабыз. Анткени өз бактыбыз үчүн өзүбүз гана күрөшүшүбүз керек. Урматтуу достор, эстеп калдыңыздар. Кандай маселелер турат? Дагы бир ирет кайталап коеюн. Биринчи маселе, саясий куугунтукка каршы комитет түзүлүшү керек. Бул комитет саясий куугунтукка каршы кыймылдын уюштуруучу маселелерин гана чечет. Бул комитеттин төрагасы болбойт. Бул кыймылдын лидери болбойт. Бул элдик массалык кыймыл болот. Негизги максат саясий куугунтукту тез арада токтотуу. Саясий мотивдер менен камалган мыкты инсандарыбызды тез арада актап, абактардан бошотуу. Мына ушундай талаптар болот. Эки талап менен чыгыш керек. Кийинки кадамдар. Социалдык тармактарда биз маалыматты ынтымактуу, каттуу таратышыбыз керек. Азыркы учурда, мисалы, Адахан Мадумаровго карата тергөө иштери жүрүп жатат. Бул тергөө иштерин тез арада токтотуш керек деген лозунг менен чыгыш керек. Адахан Мадумаровтан колуңду тарт деген лозунг менен чыгыш керек. Урматтуу мекендештер, мен билем, биз көппүз. Биздин колубуздан көп нерсе келет. Өз бактыбыз үчүн өзүбүз күрөшө алабыз. Адилеттүүлүк үчүн бекем турабыз. Чындыкты чыркырап,
элибиздин келечегин ойлоп жүргөн үчүн биз ушинтип инсандарыбызды коргоо максатында чуркап жүрөбүз. Урматтуу достор, бардыгын эстеп калдыңыздар. Эми бул маалыматты максималдуу түрдө таркаталык. Мындай түз эфирге керектүү маалдарда гана чыгып турайын мен. Сиздер дагы түз эфирге өз позицияңарды билдирип, жогоруда айтылган маселелер боюнча сөзсүз түрдө айтыңыздар. Барыбыз бир сүйлөшүбүз керек. Саясий куугунтукка каршы кыймыл түзүлүшү керек. Ал кыймылды комитет уюштурат. Уюштуруучу иштерин алып барат. Саясий куугунтукка кабыл болгондордун өкүлдөрүн бул комитетке киргизиш керек. Комитеттин отуруму жума сайын ачык түрдө өтүшү керек. Ар бир 10 күндүктө Бишкек шаарында, Ош шаарында жана башка стратегиялык шаарларда жөө жүрүштөр өтүшү керек. Демонстрациялар өтүшү керек. Акциялар өтүшү керек. Негизги лозунгдар саясий куугунтукту токтотуу талабы. Саясий куугунтукка жол жок деген лозунг. Саясий куугунтукка кабыл болгон инсандарыбызды бошоткула деген лозунг. Эми ушул саясий куугунтуктар тууралуу айтсак, ар бир учурда өздөрүнүн спецификасы бар. Мисалы, Адахан Мадумаровдун учурунда Адахан Мадумаровдон колуңду тарт деген лозунгду колдонушубуз керек. Бактыбек Калмаматовго боштондук деген лозунгду колдонуш керек. Урматтуу достор, биз биргеликте көп нерсени жасай алабыз. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Баарыбыз биргейлик, ачык сүйлөшөлүк, бир сүйлөйлүк эң негизгиси. Баарыбыз ар кандай сүйлөгөн үчүн бирден чырпыктардай кылып сындырып коюп атышат. Чындыкты чыркырап чыккан инсандарыбыз болсо, аларды дагы сындырып коюп атышат, себеби бирден чыгып атышат. Комментарийлерге колдойбуз, коргойбуз дейсиңер. Бирок иш жүзүндө 100дөн ашуундагы киши дагы келип койбойт. Мындай инсандар камалып кетсе. Ошондуктан баарыбыз бир турушубуз керек. Бир муштум, бир күч болсок, бизди сындыра албайт. Кеч боло элегинде бул чөөлөргө мыкты инсандарыбызды жедирбейлик. Себеби азыр эң мыкты деген кыргыз элинин, карапайым элдин чеби болгон таламын 10 жылдап талашып келген, чындыкты чыркырап чарчабай тили тешилгенче сүйлөгөн, күрөшкөн Адахан Мадумаровду бул чөөлөр жесе, эртең башкаларыбызды жөн эле жейт. Ушул маселе. Урматтуу жолдоштор, көңүл буруп, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазганыңыздарга чоң рахмат. Бул маалыматты максималдуу түрдө таркаталык. Эми керектүү маалдарда түз эфирге чыгып, сиздерди ойготуп турайын, ойлонтуп турайын, күрөшүүгө чакырайын, колумдун келишинче кылайын, колумдан келишинче жеке салымымды кошоюн. Сиздер колдоп бериңиздер. Сиздер эгерде бул чөөлөр мени дагы жейм десе,
коргоп бериңиздер. Урматтуу мекендештер, сиздерге чын жүрөктөн тынчтык, uzun ömür, ден соолук каалайм. Азыркы пандемия маалында ден соолугуңуз бекем болсун. Мамлекетибиздин келечеги кең болсун. Ар дайым бар болуңуздар. Рахмат.